балдарды деген ден соолугун чыңоо үчүн ошо эмесин турку боюнун өсүшү үчүн, туура осанкалар болуш үчүн биз ушул дене тарбия сабагын, спорт оюндарын көбүрөөк беришибиз керек. Бул жолу бакча тарбиячылары жайлоо шартындагы бакчаларда иштөөнүн ыкмаларын өздөштүрүп жатышат. Анткени башталганына аз гана убакыт болгондугуна карабастан, жайлоо бала бакчалары долбоору көпчүлүк бөбөктөр ата-энелери менен кошулуп күткөн кубанычка айланган. Жайлоо шартындагы бала бакча бул ата-энелерге, коомчулукка керектүү нерсе экенин эл өзү кабыл алды. Балдар дагы ушуну аябай чыдамсыздык күтүү менен 2 айда күтүшөт абдан. Себеби деген бул биздин бала бакча көчүп келет деп аябай чыдамсыздык менен күтүшөт дагы. Ошол эле жайлоо ар кайсы мисалы биз Долон жайлоосунда жайлап келдик. Ошол Долон жайлоосундагы балдар бул жылда эле баягы ата-энелеринин чоң энелерине, ата энелерине келген Кыргызстандын ар тараптуу балдары келет экен. Бул жерде чүйдөн келет, көлдөн келет дегендей чоң энелерине болсо ата энелерине ошондой эле ошо жергиликтүү балдар анан бала бакчага такыр барып көрбөгөн балдар дагы болот да. Анан бул негизги биздин максатыбыз, ушул неменин максаты бул балдарды мектепке даярдоо. Себеби деген баланын өсүүсү бул 6 жашка чейин калыптанат экен да. Абдан өтө тездик менен баланын негизи мээсинин 70% ушул 6 жашка чейин калыптанат экен да. Алардын арасында жылкы бар экен. Мен билбейм. Жылкы бар экен. Алардын арасында уй бар экен. Чакыргым мындай. Жалаң эле малды карабайлы, адамды карайлы, балдарды карайлы. Ошол балдар биздин байлыгыбыз балдар. Балдар биздин байлыгыбыз ушул адам ресурсу. Ошондуктан мына биз ушундай мындай силер жасап аткан татынакай бала бакчаларды ачтык. Республика боюнча 35. Мен ойлоп атам, ушу эмки жылы 100тү ачсакпы деп атам. Ошо жайлоодогу балдар керекпи Кыргызстанга? Керектир, Ошо балдар как раз биздин Кыргызстандын каймак. Өткөн жылы Кыргызстандын аймагында ачылган жайлоо бала бакчаларынын саны 35 болсо, быйыл жогоруда убадалангандай 100гө жеткирүү пландалууда. 3 ай бою ар күнү 3 сааттан билим тарбия алуучу балдардын курагы 3 жаштан 12 жашка чейин. Алар үчүн атайы окутуу программасы дагы иштелип чыкты. Атайын жайлоо бала бакчаларынын логосу, логотиби иштелип чыкты. Андан тышкары ушул жайлоо бала бакчасынын ишмердүүлүгү мындай мониторинг жүргүзүүгө ылайыкташтыруу үчүн атайын жайлоо бала бакчаларынын паспорту, ушундай бир паспорт иштелип чыкты. Андан тышкары ушул паспортунда ушул эң негизги нерсеси ушул жайлоо бала бакчасы долбоору менен иштеген адистердин телефон номерлары, тийиштүү мындай мекемелердин телефондору, анан жайлоо бала бакчасынын жайгашкан жери, жайлоо шартында ар кыл жаштагы мектепке чейинки балдар үчүн атайын программа иштелип чыкты. Бул быйыл пилоттук программа катарында иштеп чыгып атабыз. Муну Ишеналы Рабаев атындагы мамлекеттик ушул университеттин окумуштуулары менен биргеликте иштелип чыкты. Андан тышкары өтө маанилүү бир иш-чара. Быйылкы жайлоо бала бакчаларында биз жазуучулар менен абдан тыгыз иштешип атабыз. Биз бүгүнкү күндө ошол жазуучулардын өзү менен кызматташып, алар мүмкүн болсо биз ошол графикке ылайык ар бир колу жеткен жайлоо бала бакчаларга барышып, өздөрүнүн китептерин окуп беришет. Жайлоо бала бакчаларындагы быйылкы тарбиялануучуларды кубантуучу жаңылыктар арбын. Башканы айтпаганда эле Акбар Рыскулов, Чопонбек Абыкеев, Аман Кармышаков аттуу адабият майданында төбөсү көрүнгөндөр жайлоо бакчаларына барышып, балдар менен жолугушуп, чыгармаларынан окуп беришет. Мындан тышкары сүрөтчүлөр, окумуштуулар, шахматисттер, искусство чеберлери мезгил-мезгили менен мастер-класстарды көрсөтүп, балдарга өнөр үйрөтүшөт. Жалаң гана тарбиячыларга коюп койсок, ал тарбиячылар ар кандай иштейт да. Кээ бирөө көңүл чын дилим жан дил менен иштейт. Кээ бирөө мындай башкы иштердин ортосунда мындай алаксып, өтө анча мындай жогорку деңгээлде ийгиликтер жарата албашы мүмкүн да. Ошондуктан биз жайлоо бала бакчаларын өнүктүрүү борборлору деп атап атабыз да. Өнүктүрүү борборлору дегенде ошол жайлоо бала бакчаларына мезгил менен педагогдор, сүрөтчүлөр, шахматисттер, эл аралык уюмдун өкүлдөрү, волонтерлор, студенттер барып турушат. Ал жакта ушул биз айтып атабыз, ушул биздин жайлоо бала бакчалары ушул жайлоодогу бир маданий борбор болуп калыш керек деп атабыз да. Себеп дегенде ушул жактагы ушул конушта ошол ата-эненин педагогикалык сабаттуулугун арттыруу, мисалы үчүн ал жерде балдар үчүн гана эле эмес, ата-энелер үчүн дагы мисалы үчүн мастер-класстар өтөт да. Мисалы үчүн үй бүлөнү тарбиялоодо атанын орду, энинин орду. Келечек ээлер үчүн түзүлгөн мындай шартка ата-энелер кубанып эле карап отурбай, колдоо көрсөтүп, байланышта болсо да ашыктык кылбайт. Анткени ата-энелер үчүн да баланы кантип туура тарбияласа болот, курактык психология жаатында окутуулар жүргүзүлөт. Негизинен быйылкы жайлоо бала бакчалары 2015 долбоору ушул 20 июндан баштап
20 июндан баштап ачыла баштайт жылуу аймактарда. Эми ушул Нарын сыяктуу жерлерде ушул 25 жана 1 июлга чейин толугу менен ачылып ишке кире баштайт деп азыр пландап атабыз. Лариса Калдыбаева, Шамин Болотбеков, Нарын шары.